конференцияларда сөйлөгөн сөздөрүн буга киргизип өзүнчө тандалма чыгарма кылып чыгарган экенсиңер. Ар бир эле улуттук, ар бир эле мамлекеттин өзүнүн лидерлеринин сөздөрүн, жазган китептерин, эмгектерин, статьяларын мындай чыгарма кылып, топтоп өзүнчө бир жыйынтык кылып чыгарып коюу бардык дүйнөлүк мамлекеттерде бул практикага жетип келаткан нерсе. Бул жерден силер биз кыргызстандыктар өзүбүздүн президентибизди даңазалап элге жеткирип алалык. Мындай практика эч жерде болгон эмес деген ой эмес. Мындай практика бардык жерде бар. Ошондуктан мен ойлойм, мына Садыр Жапаровдун президент болуп иштеп жаткандыгына 5 жыл болуп калды. 5 жылдын ичинде ар кандай жыйындар, конференциялар, эл аралык жолугушуулар болгондо дагы Европанын өлкөлөрдүн трибуналарынан, дүйнөлүк деңгээлдеги уюмдардын трибуналарынан президенттин сөйлөгөн сөздөрүнүн бардыгы тең. Ошол айтылган жерде калып калышы мүмкүн. Ал эми президент деген элдин атынан айтат, мамлекеттин атынан айтат. Ошондуктан ал сөздөр ошол эле жыйында отурган кишилер үчүн эмес, башка элдерге да жетиш керек. Өзгөчө өзүбүздөн эле кыргызстандыктарга жетиш керек. Президентибиз эмне деген сөз айтып атат, эмне деген тапшырма коюп жатат, эмне деген маселелер чечилип жатат, кайсы маселелерди чечүүгө көңүл бурушубуз керек деген ойлору, пикирлери, пландары элге кеңири жетиш керек. Ошондуктан мен ойлойм, мына Садыр Жапаров президентибиздин улут теми оңго жол деген тема менен ал кишинин кийинки 5 жылдын ичиндеги сөйлөгөн сөздөрүн, статьяларын, башка эмгектерин ушул китепке кошкон экенсиңер. Китебиңер жакшыптыр, мен муну колдойм. Кээ бир кишилер ойлошу мүмкүн экен, мына улут деми оңго жол деп бергениңерди бул баягы Кыргызстандын мамлекеттик иш-чараларынын жана өзүбүздүн улутубуздун мындан аркы келечектеги бара турган, баса турган жолу деп ойлошу мүмкүн. Ал концепция башка. Ал концепция башка. Ошон үчүн мына окуган кишилер туура түшүнүш керек. Ал ошо концепция, бирок мындай да, ошол концепция жанагы оңго жол эң жогорку деңгээлде кабыл алынбады. Коомчулук азыр муну талкуулап жатат. Ар кайсы жерде чындыгын айтканда мына улут эми оңго жол деген концепцияны кеңири талкуулаш керек. Өзгөчө илимий конференциялар өткөрүлүш керек, жыйындар өткөрүлүш керек, элге жетиш керек да. Элге жетиш керек эмнеси? Улут деми оңго жол. Биздин оңго жолубуз каякта? Кайсы багытта баратабыз? Мына 30 жыл эмес, мына 35 жыл болуп баратат мамлекет болгондубузга. Ошол 35 жылдын ичинде мамлекеттин өнүгүшүндө ар кандай кырдаалдар болду. Чындыгын айтканда жакшы, кубана турган, даңазалай турган кырдаалдар болду. Бул кайсылар? Бул эң эле негизи Кыргыз Республикасы өзүнчө мамлекет болгондо. Бул тарыхта бир боло турган, кайталанбай турган нерсе. Мына ошол өзүбүз Кыргыз Республикасы деген эгемендүү, көз карандысыз, суверендүү мамлекет болгондобуз Кудайдын буйругу, элдин каалоосу менен ишке ашып отурат. Бул биз өмүр бою тарыхыбызда даңазалап, сыймыктана турган бир чоң кайталангыс окуя. Бул бир. Экинчиси, ошол эле 35 жылдын ичинде биздин өнүгүшүбүздө ар түркүн багыттар, мүдүрүлгөндүктөр, туура эмес иштер, туура эмес жолдор, туура эмес чечимдер, анан ошону аткарган улуу кишилер, улуу деп мен аны улуулугун великий катары айтпайм, бирок улуу бийликте турган кишилерибиз баш болуп туруп, ушу мамлекеттин өсүшүнө, өнүгүшүнө туура эмес багыт берип, 35 жылдын ичинде чындыгын айтканда биз алдыга койгон өзгөчө биринчи кадамыбызды баштаганда биз ушундай деп ойлогонбуз. Биздин республика үчүн 5 жыл, ашып кетсе 10 жыл керек. Мына 5-10 жылдын ичинде
Кыргызстан дүйнөдөгү өнүккөн, экономикасы чың, социалдык акыбалы жакшы, элдин турмушу жогорку деңгээлдеги болгон мамлекетке айланабыз деген үмүтүбүз бар болчу. Ошол үмүттү биз элге ачык айтканбыз. Мамлекетти куруп жатканда ошону ачык айтканбыз. Биз 10-15 жылдын ичинде өнүккөн өлкөгө айланабыз деп. Тилекке каршы ошол алдыга койгон максатыбызга жетүү жолдору ошол мезгилдеги бийлик башында тургандар туура эмес багыт алгандыктан биз Советтер Союзунан бөлүнгөндөгү өнүккөн индустриалдык агрардуу республикабызды агрардык республиканын деңгээлине түшүрүп жибердик. Мына 30 жылдын ичиндеги эң чоң кемчиликтердин бири мына ушул болду. Экономикабыз төмөндөп кетти. Элдин турмуш деңгээли өтө төмөн болуп кетти. Жакырчылыкка жетип кетти. Жакырчылыктын деңгээли республикада өтө бийик болуп кетти. Мына ушунун баардыгын тең моюнга ала турган нерсе. Кийинки жылдардагы жасалып жаткан кадамдар мына ошол кетирген кемчилдиктерди эске алуу менен ошол кемчилдиктерден сабак алып, ошол жолду кайталабайлык, жаңы жолго түшөлүк. Улутубуздун деми башкача болсун. Улутубуздун дем алганы өзүбүздүн Кыргызстандын, кыргыз тоолорунун, кыргыз талааларынын, кыргыз сууларынын деми элибиздин деми менен кошулуп, баарыбыз биригип, жаратылышыбыз дагы, элибиз дагы, көп улуттуу элибиз баардыгыбыз бирге биригип, ошо улутубуздун мындан аркы оңгу жолун түз тандап алалык деген ой, пикир кийинки жылдардын ичинде айтылып келе жатат. Муну биз колдошубуз керек. Ошол айтылган ойлор концепцияга айланып, Кыргыз Республикасынын экономикалык, социалдык, саясий өнүгүшүнүн программасы болуп калды, концепциясы болуп калды. Ошону сөзсүз колдошубуз керек. Мына улут деми оңгу жол деген бул Садыр Жапаровдун китебине ушул бааны берген экенсиңер. Көпчүлүк убакта мындай китепке башкача ат берип коет. Тандалган чыгармалары, тандалган сөздөрү, статьялары деп коюшу мүмкүн. Бирок силер ушундай кылып багыт алыпсыңар. Бул деген эмне деген сөз? Бул менин өзүмдүн оюм, силер ушундай ойлогон болушуңар керек. Улут деми оңгу жол деп Садыр Жапаровдун ушу 5 жылдын ичиндеги жанагы айтылган сөздөрүн буга киргизгенде, ошол сөздөр, ошол айтылган сөздөр, докладдар, ушунун чыгармалары негизинен ушу оңгу жолубузду тандап алууга багытталып, ошонун оңгу жол концепциясынын негизи болду деген сөз. Топтура. Мен мына ушундай деп ойлойм. Туурабы? Топтура. Эгер ошондой философия менен чыккан болсоңор, анда аныңар туура деп ойлойм. Философиялык мааниси анык. Философиянын негизи менимче ошондой болуш керек деп ойлойм. Себеби бул китептин презентациясы болуп атканда Илимдер академиясында мен республикада эмес, чет мамлекетте элем, ошон үчүн катыша албай калдым. Бүгүн бул китепти мага берип аткандарыңарга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Муну абдан мындай кунтку ой менен карап, барактап чыгам. Бул китепти чыгарып элге таратып жатканыңарга мен бул багытыңарды туура деп эсептейм. Дагы бир нерсе, бул президентке кошмот кылгандай же болбосо башка эмес. Дүйнөлүк практика ошондой. Мына ар бир мамлекет өзүнүн лидерлеринин китептерин, ушундай тандалмаларын чыгарат дагы элге жаят. Бул дүйнөлүк практика. Бул жерде биздин кыргызстандыктар жаңы бир велосипед ойдоп чаап жаткан жок. Дүйнөлүк практиканы эле кайталап атабыз. Себеби мамлекет башчысы, мамлекет жетекчиси элге кайрылганда ал өзүнүн эле оюн айтпайт. Мамлекеттин позициясын билдирет. Ал мамлекеттин позициясын айтат. Анан кийин кандай өсүп атабыз? Өсүп атканда басып келаткан жолубузда кандай тоскоолдуктар болуп атат, кыйынчылыктар болуп атат, туура эмес багыттар болуп атат. Бир, экинчиси ошондон кандай кылып чыгышыбыз керек? Ошол кемчиликтерди эмне мындан кийин кандай кылып кайталашыбыз керек? Жана биздин өнүгүү багытыбыз эмнеде болот? Өнүгүү багытыбызды
мамлекет жетекчилери өз оюн элге айтып ошону менен тактап алат. Эл колдосо анда айткан сөздөрүң туура экен, коюп жаткан тапшырмаларыбыз, алып жаткан багытыбыз туура экен. Ушул багытта мындан ары дагы жылай берсек, кыймылдай берсек, мындан ары дагы ушул багыт менен өсө берсек, анда республикабыз өсөт деген ой пикир президенттин өзүнө да болот. Мына элге кайрылуу менен, элге өзүнүн оюн пикирин айтуу менен президент элдин оюн угат. Эгерде президенттин айткан сөздөрү элге жакпаса, эгерде эл андай эмес, мындай кылалык деген ой пикирлерин айтса, өкмөт башчылары, мамлекеттик бийлик элдин оюн пикирин угуш керек. Мына ушуну дагы эске алып коюшуңар керек да. Анан бул китепти чыгаргандан кийин мен ойлойм, силер бул китепти республикадагы библиотекаларга жеткиришиңер керек, мектептерге жеткиришиңер керек. Андан кийин бизде канча райондор бар, шаарлар бар. Ошол шаардык, райондук, областтык органдардын бардыгында тең бул президенттин китеби сөз болуш керек. Бул бир. Анан кийин китепти азыр мындай болуп калды да, китеп окуган киши азайып баратат, жакшынакай кылып. Сонун китеп экен деп мындай полкага коюп коет, ошо бойдон тура берет. Китептин чыгарылышынын максаты андай эмес. Китептин чыгарылышынын максаты ошо китептин ичиндеги айтылган сөздөрдү, белгиленген багыттарды, көтөрүлүп жаткан пландарды элге жеткирип, ушундай иштесек болобу? Эгер боло турган болсо, анда баардыгыбыз жапатырмак болуп туруп ушул багытта иштейлик деген ой болот. Мына бул китептин ичиндеги, китептеги жазылган мазмунду элге жеткирүүтө турат. Буга келгенде биздин ошо жанагы айыл өкмөттөрү, райондук, шаардык, областтык, республикалык деңгээлдеги биздин бийлик бутактарынын бардыгы тең мына ошону өздөрү да туура түшүнө билиш керек. Анан муну элге дагы жеткире билиш керек. Мен силерге бул китептер чыгарганыңарга чындыгын айтканда ойлойм, бир чоң иш жасадыңар. Бул биринчи иш деп жатканым, мурда менин билишимче Садыр Жапаровдун китептери чыккан эмес болчу. Бул биринчи болуп отурат. Ушундай фундаментальный деңгээлде, фундаментальный майда чүйдө эмес, фундаментальный деңгээлде биринчи болуп отурат. Мындай китептер мындан ары дагы чыга берсин, элге жете берсин. Onun içinde koyulgan maksatlar işe aşıyor.